Мына сага Камчыбек Ташиев чегара маселесин чечүү үчүн тез аранын ичинде Ташкент шаарына кирип барды. Кызыктын баары мына эме башталат. Ошондуктан лайктан басып аягына чейин көрүңүздөр. Кыргыз армиясы күчтөнүп баратабы? Садыр Жапаров президент болгондон тарта Кыргызстанда көптөгөн өзгөрүүлөр байкала баштадыбы? Ооба, чындыгында эле көптөгөн өнүгүү иштери байкала баштагандай. Ал эми бул президентти көргөндө башка өлкөлөрдүн президенттерди батынып, именип, эмнегедир сыйлап, батына албай турушкандарын дагы байкап жүрдүк. Эмне демекчибиз? Ажообузга бир гана ак жол тилейле. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек мамлекеттик чегара маселеси боюнча биргелешкен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү максатында Ташкент шаарына кирип барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда иш сапардын жүрүшүндө кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптын өкмөттүк делегацияларынын биргелешкен жыйыны болот. Өкмөттөр аралык делегациялардын жыйыны 24 марттан 25 мартка чейин Ташкент шаарында өтөт. Анда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов катышат деп жазылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин Өзбекстан менен Кыргызстан өлкөсүнүн ортосундагы чегара маселеси жакын аралыкта чечиле тургандыгы айтылган. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов мени кызматка кой, кыйратып салам дегендерди түшүнбөйм деп айтты. Андан тышкары жвачка чойнап турган жашы чоң эле эркек кызматкерине эскертүү берди. Мына ушул эки көрүнүштөрдөн кийин Улукбекке ата-энеси сонун тарбия бергенин сездим. Мындай мүнөз адамга бир жылда эле пайда болуп калбайт. Бул бала кезден адамда калыптана турган тарбия болуп эсептелет. Көрүп эле жатпайсызбы? Мен Садыр Жапаровду шайлоодо колдодум. Демек мени кызматка алыш керек дешип, Ак үйдүн алдына чейин митинг кылып барышкан, амбициясы өзүнүн адамдык баасынан алдаганча бийик турган ала көдөн жигиттерди. Борборго буту жетпегендери болсо интернеттен чыгып алышып, өздөрүн как будто Садыр Жапаровдун кеңешчисиндей сезишип, насат айткандарын. Союздун мезгилинде бийлик кызматтарына тандаганда адамдык сапатын, басып өткөн жолун, өмүр баянын, мүнөзүн толук электен өткөрүп туруп, анан жактырышчу эле. Ал убакта мен кыйратам деп көкүрөгүн кагып чыгуу уят болгон. Так айтканда адамдарда скромность деген азыркылар таптакыр куруу жалак калган касиет болгон. Президенттик шайлоонун жыйынтыгын карап, жакшылап ойлоп көрүп, короз бардык жерде эле бирдей кыйкырыптыр дейсиң. Так айтканда 7 дубандын эли дерлик бирдей эле добуш беришти. Чүйдү кошпогондо, чүйдү кыйратам деген Аспековдун өзү ким болду? Алып берген добуш эмне болду? Баардын чөлкөмдө элдин калоосу бирдей болуп жатса, анда эмне эле Садырды мен колдогомдор көбөйүп кетишти? Марипов айтмакчы, дал ушундай кем акылдардан этият болуш керек бийлик. Мен аларды сантажисттер деп атап келем. Ал эми кызмат адамы болгондо да чоң эле эркек жвачка чойнап турса, ал адам ошол замат кызматынан айдалмак. Себеби ал адамда маданият деген нерсенин өзү жок болуп жатпайбы? Өткөндө Өзбекстанга барып, өзбек министринин сунган колун сутуп келген биздин министр Сөрөйдүн да маданияты, тарбиясы жок экен. Бийлик кызматына тандаганда адамдын жеке мүнөзүн да карап коюш керек. Антпегенде Сыймык Жапыкеев окшогондорду топтоп алса, анда кыргыз элинин бедели жер менен жексен болот. Ансыз деле Атамбаевдин мезгилинде аброюсуз түшө турган деңгээлге түшүп бүткөн, дальше некуда болуп. Эмнеси болсо да жаш өкмөтүбүз Улукбек Мариповдун ишине ийгиликтерди каалайбыз. Жаш эле деп колдой турсак болду. Дал ушул Мариповду колдошубуз керек. Сапар Исаков деген жаш жуткучту эмес, деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Нымтыраган ошол комиссия алтын казылып жаткан жерге да эми ушул күндө жетишиптир. Депутаттарга эмне солдат спит, а служба идет дегендей эле кеп да президентибиз буларды мөөнөтүн күзгө жылдырып койду. Айлык кетип жатат, анын үстүнө жаз келди. Жаз келген адамдар наз басышып кыймылдагысы, иштегилери келбей калат. Тем более бул депутаттардан мурда кимдер экени баарыбызга белгилүү эмеспи? Мына эми буларга Кудай төшүн берип, иштен качкан ырак-чычат болушуп, максаттары эптеп күн өткөрүү болуп калды. Вообще эле комиссияга кошулган депутаттардын бири да өлкө үчүн күйбөгөн сабатсыз деле эсептелүү интриганттар. А түгүл арасында Садыр Жапаровдун башкаруусуна каршы болгон Атамбаевский куйруктар бар экенин эсепке алсак, анда бул комиссиянын ишинен жакшы натыйжа күтпөйдө эле койсок болот. Мисалы, Алтыбаева деген Атамбаевдин сүйүктүүлөрүнүн бири жүрөт бул комиссияда.
Бул катын былтыр шайлоого аттанган партиялардын чыгашасы бюджеттен жумшалсын деген адамдын кыжырын кайнаткан тупой сунушту ойлоп тапкан фантазерка эмес беле. Ачиттин артын тогуйтам дейт дегендей, бул тупоголовая депутатша Кыргызстандын бюджетинин акыбалын билип көрүп туруп ушундай акыбалга сыйбаган сандыраак сунушту айткан. Сунушун менен суулап калгыр түйдөк чачты башына көтөрүшүп кайда барышты алдына салып алышат. Тим эле мунсуз жашоо токтоп кала тургандай. Парламентте 4-түн 1 аялдар болсун, аялдар бийлик кызматтарында жок. Аялдардын укугу тепсилетишип, тополоң салышып жүрүп, дал ушул Алтыбаева, Орозова, Сурабалдиева окшогон башы боп-бош аялдарды парламентке жыйып алыш зарыл беле. Мен комиссиянын бир мүчөсү жөнүндө гана айттым. Калгандар деле мактай турган акыбалда эмес. Туура. Комиссиянын башчысы Акылбек Жапаров өтө грамотный адам, бирок элдер анын аппетити динозаврдын аппетитинен өтүп кетет дешет. Ал эми Кумтөргөдө сабаттуу, аппетити тоодой болгон немелердин барышы карышкырга кой кайтарткан менен элге барабар. Эми болор иш болуп боесу каныптыр. 5 жылдан бери эл ишенбей элдин көңүлүнө көк жөтөлдөй тийген депутаттар тобу барышыптыр. Жыйынтыгын күтөбүз да. Кумтөрдөгү кыргыз элинин үлүшүн жок дегенде 50%га чыгарып келишпесе, демек булар тиги душман тарап менен жең ичинен сүйлөшүп алышкан болуп эсептелет. Акаевдин малында Кумтөр жаңы ишин баштаганда биздин үлүш 63% экенин унутпашсын. Подкаблучник эл душманы Акаев 16%ке түшүрүп салган. Бакиев келип 2005 жылы 33%га көтөргөн. Ал эми Уру Атамбаев кайрадан 25%га түшүрүп олтурат. Демек Кумтөрдөгү үлүшүбүздүн каалагандай көтөрүп, каалагандай түшүрсө болот экен. Алтындан үлүшүбүз жогору же төмөн болуп калгандан кайсыл президенттин кандай иштегенин, элин канчалык сүйөрүн билсек болот экен. Эгер баарыбыз жугунтукорлор эмес болсок, себеби аларда ой жүгүртүү деген касиет өлгөн. Бул комиссия эл тандаган элдик президент Садыр Жапаровду же асманга көтөрүшү, же болбосо өздөрүнө теңеп коюшу да мүмкүн экен. Эмнеси болсо да жыйынтыгын күтөлү. 12 жаман кетти эле, аман эсен келсе эле деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Ал эми мына бул нерсени ким байкады? Стоп. Бул жерде аскерлер президентке атайын унаанын эшигин ачып бериши керек эле, бирок Садыр Жапаров өзүнүн сыпайылыгын көрсөтүп эшикти өзү ачып түшүп кеткенин байкоого болот. Албетте, эгерде бул көрүнүшкө жакшылап маани бере турган болсо, анда бул аскерлердин кемчилиги гана болуп эсептелбестен, бул жаңы келген президенттин тың экендигинен жана сыпайы жөнөкөй экендигинен кабар берет. Ал эми бул жерден байкай турган болсок, унаанын ичиндеги аскери эшикти ачмак тургай жапканга араң жетишкенин байкоого болот. Кантсе да кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн жан дили менен күйүп келди. Чындыкты айтып, чыркырагандан талыккан жок. Кыргыз мамлекети баары бир деп өздөрүнүн керт башын гана ойлогондор Садыр Жапаровду сындырып, көптөгөн кордуктарды көрсөтүп сындырууга аракеттеништи, бирок анда дагы сынган жок. Саламатсыздарбы аскерлер? Экенди коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун. Принципиалдуу адам. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мен канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмес. Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыев Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер канча бергиле. Бирок тарых алдында жооп береріңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөм ошону. Эле же биздин кызыкчылык эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Мына ушундай абалдар менен Садыр Жапаров камакта отурган кезде, Садыр Жапаров камак алынгандан кийин атасынын абалы кескин начарлап кеткени айтылган. Балаңыздын ак экенине ишенесизби?
2017 сентябрында Садыр Жапаровдун атасы Мустали уулу Нуркожо көз жумат. Мына ошол кезде Садыр Жапаров атасынан айрылган кезде Садыр Жапаровду бошотушпай койгондуктан байтур Садыр Жапаров атасынын зыйнатына бара алган эмес. Ал эми 2019 март айында Садыр Жапаровдун апасы Кадича Жапарова каза болот. Бул учурда Садыр Жапаровду убактылуу энесине топурак салууга гана кое беришкен. Мына ушундан көп убакыт өтпөй эле 2019 августунда Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу каза болгону кабарланат. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу мотоцикл менен келе жатып авария болгон. Уулу баласын акыркы сапарга узатууга Садыр Жапаров убактылуу гана кое берилген. Мына ушинтип Садыр Жапаров абакта отурган кезде 3 жакын адамынан айрылган. فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Садыр Жапаров инаугурация учурунда гимн жаңырып аткан кезде эмнегедир көзүнө жаш алып ыйлап жибергендей болду.
Баса, Шындық инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Баса, Шындық инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.